Саламатсыздар урматтуу телекөрүүчүлөр, Ош Биримде кайрадан маселе көрсөтүүсү. Биз бүгүн өлкөдөгү тышкы мамилелердин абалы, анын ичинде эле Сириядагы абал, аны менен катар учурдагы Америка менен Турциянын пикир келишпестиктери бул Кыргызстанга кандай таасирин тийгизет? Мына ушул теманын тегерегинде сөз кылабыз. Кененирээк маалымат алуу максатында саясаттануучу, серепчи Бакыт Бакитаев агайыбызды чакырганбыз. Саламатсызбы, Бакыт мырза? Студиябызга кош келипсиз. Алгач эле айта кетсеңиз, акыркы күндөрү Сирия менен Турциядагы Американын аракеттери коомчулукта кызуу талкууну жаратып, айрым бир кооптонууларды жаратып жатат. Чындыгында бул бүгүнкү күндө чындыгында кооптонууга же болбосо кандайдыр бир даяр туруу багыттарын көрүүгө бир негиз барбы? Мынакей 100 жылдын ичинде дейм, будан да мурун дүйнөдөгү болуп аткан бүт мамлекеттерде революция, төңкөрүш, жана башка алмашуулар бул дүйнөдөгү бир 8-10 мамлекеттин эле таасиринен жасалып атат. Кичинекей мамлекеттер өзүнүн саясатын, мына мен ачык айтайын, өзүнүн саясатын эч ким аралаштырбай чече албай калды. Мына бизде 2 революция болду. Аны биздин баягы батыр, баягы революционерлерибиздин баягы биз жасадык деп атпайбы? Эгерде тышкы иштер кандайдыр бир киришпесе, жаса албайт болчу. Мына ошон үчүн бүгүнкү күндө Сирияда болуп аткан согуш бул бизге таасир этиши өтө баягы терс болуп кетиши мүмкүн. Анткени азыр чоң тирешүү болуп атат. Россия менен Америка, Кытай менен Америка. Чоң мамлекеттер бири-бири менен баягы нефттерди бөлө албай жатат да газ менен. Ошон үчүн Сирияда бул дүйнөнүн 1/3 бөлүгү ошакта нефть менен газ. Ошон үчүн чоң мамлекеттер ошол нефти потокторду өзү менен бөлүшө албай жатат. Мына мисалы карагыла, Ливияда 1,5 миллион баррель нефть эметчи эле азыр жок. А нефтин баасы көбөйдү. Ошон үчүн буларга пайдалуу. Ошон үчүн кайсы мамлекет эмне болсо, бул арты атмосферасын караш керек да. Биз мына кичинекей бир мындай боз үй жасап алып, анан тышкы аба бизге таасир этпейт десек туура эмес. Туурабы? Ошон үчүн биздин кыргыз боз үйүбүз тышкы саясий атмосферага абдан таасир этет. Эгерде боз үйдүн нар жагына кыш, борон болуп турса, боз үйдө суук болот. Эгер күн ысып кетсе, аны ысып кетет. Ошон үчүн биз эгемендүүбүз деген бул мындай руханий эле сөз. Эгемендүү бул дүйнөдө, жерде бирде мамлекет жок. Америка болобу, Кытай болобу, Россия болобу жок. Бул адамдын баласы ошо каалоосу да биз эгемендүү мамлекетте жашап атабыз деген бул жөн эле баягы рухий бир мындай нерсе да. Экономиканы карасак, саясатты карасак, бардыгы бири-бирине байланышкан. Мына акыркы жылдары биз байкап атабыз. Кайсы бир мамлекетте элдер бири-бири менен 1000 жылдан бери жашап келе атса, ошолор экөө эле чече алат. Сырттан келип, мындай жашагыла, силердики туура эмес, силердин укугуңар бузулбу десе эле чачырап согуш болуп атат. Ливияны карагыла, Сирияны карагыла, Иракты карагыла. Ошон үчүн кайсы жерде элдер бири-бири менен көп жыл жашаса, ошол жерден ошолордун эки элдин ортосунда эле чечилиш керек. Башка эл келип, башка мамлекеттер келип, мындай кылгыла, силердики туура, силердики туура эмес десе, мына ошондо бузулуп, согуштар болуп атат. Мына Украинаны карагыла. Украина менен орус бир тууган. Мына окопага жатып алып, бири-бирин атышып атат. Мына ошон үчүн бу жерде кызыкчылыктар бар. Эми ага каршы эмне, кандай ыкмалар бар? Эч ким билбей жатат азыр. Мына азыркы күндө мисалы Американын жообуна Эрдоган мырза жооп катары кылып чек араларды ачып салуу жана адамдарды коргоо боюнча өзүнүн билдирүүлөрүн жасады. Аны болсо Бириккен Улуттар уюмунда талкуулайбыз деп маселе көтөрүп жатышат. Бул экөө бир пикирге келет деп ойлойбузбу? Ушул жогорку дипломатиялык тажрыйбаны эске алганда. Келиш керек. Анткени стабилдүүлүк кайсы мамлекетте болбосун. Эгер ошо мамлекетте стабилдүү болуп турса, колдон келишинче
ошол ички проблемаларды ичинде чечиш керек. Эгерде чечпесе, анда чек ара ачылат да, анан кийин кетет. Ошон үчүн Эрдоган, Сайын Эрдоган айтты. Эгерде силер мына менде туура эмес болсо, мен кой берейин. Эмне кыласыңар? Ошол эле мына Кытай. Кытайда силердики мындай десе, ошондой бир сөз жүрөт го. Эмеден Дэн Сяопинден сиздики мынакей биягы туура эмес, буягы туура эмес. Ал айтып турганда макул, мен чек араны ачайын, 1,5 миллиардты элди силер багып алгыла, нан бергиле, ошолордун экономикасын көтөргүлө дегенде, шына тамаша бар. Анда жок, деди да. Ошон үчүн саясий экология бар, саясий симбиоз. Ошол симбиозго сырттан келип 1000 жылдан бери туруштуу болуп калган нерсени бузса, ошол жерден энергия кетип калат. Согуш жарыялоо, согуш болот, азыр карап көргүлө. Ливиясы болобу, Сириясы болобу, Ирак бар жерде. Украина болобу, Грузия болобу. Мына СССР урагандан кийин бүт мамлекеттер бири-бири менен бири-бири атышып алды. Мына берде абдан астейдил, абдан баягы кээ бир нерселерге философский караш керек. Мисалы, аялың жакшы болсо, бактылуу болосуң. Аялың жаман болсо, философ болосуң дейт го. Ошон үчүн биздин мамлекеттин башчылары ушу философия жака көбүрөөк таянып, кээ бир нерселерди Платон айткандай философский ыкма менен чечсе, мына ошондо стабилдүү болот. Эгерде согуш болсо, албетте мамлекеттер бул чоң трагедия болуп атпайбы? Ошон үчүн колдон келишинче стабилдүүлүктү биринчи орунга коюш керек да, анан кийин башка кызыкчылыктарды экинчи орунга коюш керек. Эми анын баардыгын билет, бирок болбой жатпайбы? Бүгүнкү күндө алдын ала кооптонууга негиз жок, бирок эгерде Турцияда кандайдыр бир туруксуз абал болуп калса, биздин ал жакта миңдеген жарандарыбыз жогорку билим алып же болбосо иштеп ошол жакта жашап жүрүшөт эмеспи? Ага Кыргызстан кандай негизде кам көрүшү керек? Азыр эми мындай болуп атат. Россия менен Америка мындай согуш болуп атат да. Холодная война болуп атат. Америка санкция кылып атат, Россия кылып атат, Америка Кытайга кылып атат, Кытай Америкага кылып атат. Ошон үчүн бүгүнкү күндө ушул согушка Кыргызстан эң ыңгайлуу арал деп эсептелет да. Бизде сөз эркиндиги, бизде демократия, бизде мынакей өнүктүрүп алып, мына ушул жерде көп нерсени мындай жары бериши мүмкүн да. Оңой эле, бизде проблемалар көп. Биягы болот, тиягы көп тапса болот. Ошо бир жагына акча берип, бир жагына мынтык берип койсо эле болду. Бул оңой эле. Анын үстүнө биз кыргыз эли сөз эркиндигин жакшы көрөбүз да. Анан ошон үчүн бирөө бирдек айтса, ошону артын ойлобой сүйлөй бере турган саясатчылар көп бизде. Мана ошолор бизде болгон стабилдүүлүктү жары берсе, анан жүрөбүз чуркап бири-бирибизди атып окопаларда. Бирок менин оюмча, биз мына 30 жылда кыргыз элинде бир мындай саясий капитал топтолду. Көп элдин арасында тиги элдин тетиги катмарына чейин көп нерсени саясий ариет пайда болуп калды. Алар негизинен түшүнөт. Эң негизги биринчи орунда стабилдүүлүк болуш керек. Анан экинчи орунда ар кандай проблемалар. Стабилдүүлүк жок болсо, бизде окуялар болду го, Ошто тиякта болду. Ошон үчүн бул өтө кыйналат. Эл кыйналып калат да. Ошон үчүн саясатчыларыбыз кээ бир ойлонбой эле, терең ойлонбой эле, кээ бир чакырыктарды таштай берет да. Элге жагат ал. Бул батыр экен, азамат экен, эр экен. Эрдин артында эмне болот? Ага ким жооп берет? Ошон үчүн бу жерде өтө астейдил мамиле, астейдил саясат жасаш керек. Демек, Кыргызстандагы кандайдыр бир негизде эгемен өлкө катары өзүн коопсуздук жагына алып, кооптонбосо, ар кандай үчүнчү күчтөрдүн күчү менен башка бир күтүүсүз окуялар болуп кетиши толук мүмкүн турбайбы? Мүмкүн, 100% мүмкүн. Анткени эгемендүүлүк бул рухий нерсе. Бул эгемендүүлүк чындап эле биздин чоңдорубузга пайда. Мага
эгемендүү экен, Москва барып, мен эгемендүү Кыргызстандан келдим десем, сен о коридорга бар очередке. Анан якут келет, мен эгемендүү эмес. Мамлекеттен келдимсе, буга жакшы зеленый коридор берет. Мага не пайда? Биздин чоңдорубузда бардыгы дип паспорт бар. Алар биз очередь өтөт. Алар биринчи сорттогу адамдар. Биз жөнөкөй карапайым эл, биз экинчи сорттогу адам. Чет мамлекетке барсак. Башка мамлекеттерден де жөнөкөй эли экинчи сортту бизге келсе. А дипломаттары, чоңдору келсе, тосуп алабыз. Дип паспорты бар. Ошон үчүн негизинен элге эгемендүүлүк рухий жактан эле бирдеке берет. А мындай жактан только минус. Мына СССРде биз жашап атканда кайсы мамлекетке барбасак эле Украинага барып иштейбизби, Грузияга барабызбы, биринчи сорт болуп барчу элек. Азыр Украинага барып көрүңүз, Россияга экинчи сорт болуп калдык. Бирок биз эгемендүү деген сөзүбүз бар бирде башыбызда. А негизинен физикалык жактан биз экинчи сорт болуп калдык. Бул эгемендүүлүк чоңдорго гана керек. Чоңдорго жакшы. Атайын вакыт бөлүп келип бергениңизге ыраазычылык билдиребиз. Урматтуу телекөрүүчүлөр, өлкөбүздө, жергебизде, деги аймагыбызда тынчтык болсун деген ниет менен бүгүнкү программабызды жыйынтыктайбыз. Кайрадан эфир аркылуу учурашканга чейин аман туруңуздар.